2019-жылдын 3-декабрында Бишкекте мамлекеттик жеке өнөктөштүк жана бизнес кызматташтыкпы же атаандаштыкпы деген аталышта тегерек стол уюштурулду. Анда мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбооруна жеке сектордун катышуусунун мыйзамдык негиздери, ошондой эле аталган долбоорду түздөн-түз ишке ашырган бизнес өкүлдөрү менен алардын көйгөйлөрү жана каалоо тилектери талкууланды. Ошону менен бирге Кыргызстандын инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча биргелешип иштөөдө мамлекет жана бизнес үчүн ачыла турган мүмкүнчүлүктөр тууралуу сөз болду. Өз учурунда көрүнүктүү кинотеатрлардын бири болгон Кызыл Кыргызстандын абалы начарлап, реконструкцияга жарабай калган. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк жолу менен кинотеатрдын ордуна жаңы объект курулганы турат. Биринчи этажы кинотеатр, экинчи этажы бассейн салып калган. Ошондо биз экинчи этажды буза албай, алып, кинотеатр салонуна туура келди да. Бул убакта 3 жыл ичинде закондор өзгөрүп кетти, биз жасаган долбоор да өзгөрүп кетти. Инвесторубуз да кетип калды үчүн азыр башка инвесторлор иштеп баштады. 18 этаж, 5 этажы бизнес класс алып ошонун ичинде анын үстүндө 13 этаж апартамент. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, президенттин аппаратынын, өкмөттүн өкүлдөрү, мамлекеттик жана муниципалдык органдардын жетекчилери, ошондой эле жеке сектордун, жарандык коомдун жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча жаңы мыйзамга толуктоолор өзгөртүүлөр азыр жүрүп баягы жаңыланды десек болот. Жаңы долбоорлор башталат. Бүгүн бир ошол долбоордун бизге тиешелүү долбоорун ишке ашырган турабыз. Кызыл Кыргызстан деген жерде бир кинотеатрыбыз бар. Аксай мейманканасынан жанында болчу. Ушул Аксай мейманканасы менен Кызыл Кыргызстанды алып азыр жеке инвестор чоң комплекс салып ошол жерде бизге жаңы заманбап 100 орундуу кинотеатр салып жатат. Бул баягы 21-жылы кинотеатр Совет Союзунда балдар кинотеатры болуп иштеген, андан кийин иштебей калган. Азыр ушунда мынакей ушундай жеке мамлекеттик өнөктөштүк менен биздин эски кинотеатрларды, эски объектилерибизди жаңылтып болот. Инвестор жаңы өзүнүн объектин салат, ушуну биринчи, экинчи этажда ошондой жаңы кинотеатр салып. Иш-чараны Кыргыз Республикасынын экономика министрлиги жана анын алдындагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк борбору, финансы министрлигинин окуу борбору менен өз ара кызматташтыкта ЖИА, Эмарк жана Буранагран жоопкерчилиги чектелген коому менен өнөктөштүктө уюштурган. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизми биздин өлкө үчүн эң керектүү жана эң муктаж механизм. Анткени өзүңөр билесиздер, мамлекет бардык обязательстволорду алсак болот, өз мойнуна алган ушул социалдык объекттерди куруу боюнча, аларды кармоо боюнча жана башка булардын баардыгын мамлекет өзүнүн мойнуна көтөрө албай баратат. Барган сайын башка айтканда экономикалык жактан социалдык багытка экономикалык жактан астыга чөкүп бир аз жакшырбай атканын көрүп эгерде биз бүгүнкү мамлекеттик ушул жеке өнөктөштүк боюнча механизмдерди жакшы турмушка ашырган мамлекеттин экономикалык жактан алдыга чыгып жакшы кадамдар таштап койдубуз. Өзүңүз билесиздер, өкмөт, Кыргыз өкмөтү мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча бир топ долбоорлорду турмушка ашыруунун астында турат. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча окууну Кыргыз Республикасынын финансы министринин окуу борбору өткөрөт.